Assalamu alaikum qadırlı mekendештер. Sizler menen күн сайын bir ayat же bir hadis долбоору бүгүн Madina шаарына келгенде пайгамбарыбыздын эң биринчи айткан сөзүн айтат, угабыз. Абдуллах ибн Салам радыйаллаху анху риваят кылып айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эң биринчи Madina шаарына хижрат кылып көчүп келгенде шашылышып адамдардын бардыгы карап жөнөштү. Ошондо Аллахтын элчиси келди. Аллахтын элчиси келди. Аллахтын элчиси келди деп 3 жолу айтылганда, мен дагы аны көрөйүн деп адамдарды аралап келдим. Мен анын жүзүн жакшылап көрөрүм менен эле чындыгында анын жүзү жалганчынын жүзү эмес экендигин билдим. Ошондо анын сөздөрүнөн менин эң биринчи уккан сөзүм ушул болду: Я айюханнас, афшус салам, ва таимут таам, василул архам. О адамдар, саламдарды жайылткыла, тамак бергиле, туугандар менен карым катнашты бекемдегиле. Васаллу биллейли ван наси ниям ва тадхулул жаннати биссалам. Түнкүсүн адамдар уктап жатканда намаз окугула. Мына ошондо силер бейишке тынчтыкта киресиңер деп айтты. Ибн Мажа. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.